Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кутман таң программасы өз көрсөтүүлөрүнүн алдыны көздөй улантмакчы катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо дайыр ирет Кутман таңыздар менен деле. А биз болсо жалпы көрүүчүлөрүбүздү сыналга жакыныраак чакыралы себептеш. Кесиптегенде кыргызымдын эң сүйүктүү асбабы көп кылымды көп жылдарда аттады. Кыргызымдын каада салттын нарк насилин мына ушул 3 кылгомуз сактады деп 3 про жалгыз тег 3 кылгомузун колуна көтөрүп келген биздин төкмөбүз студиябыздын төрүндө олтурат. Тааныштырып өтөлү. Акматбек Султан төкмө, акын, ырчы десек дагы болот, Студиябызга кош келипсиз. Көп кырдуу талант. Саламатсызбы? Кутман таңыз менен. Арыбагыла Кутман таңыздар менен. Бүгүнкү агарып аткан таңыз кандай башталды? Бүгүн таң ошо элтерге барам деген максат коюп кечинде кечирээк уктап калдык эле түнкү бирлерде. Анан ошо ойготкучту койсом коңгуроо чырылдап анан келдиңиз бул. Жалпы элиң күтүп атат деп келдик. Коңгуроо кактыбы? Кесиптеш ушул жерден эми уруксат этсең, жалпы телекөрүүчүлөрүбүз да күтүп атса керек. Бул төкмөлүк өнөрлөрдүн төрөсү деп айтылат эмеспи? Анда эмесе бир төгү эл менен амандашып, саламдашып алууга мүмкүнчүлүк берели келиңиз. Төкмө келсе төр бошот дейт. Мен ак салам айтам жалпыңа агарган жаздын таңында. О, мына тирилик бүчүр жарган кез дарактын ар бир шагында булбулдар ой сайрап жар салат ошоң айылдын ар бир багында. Мен дагы жалпыга салам айтайын ушу эфирге келген чагымда. Жаздай болгон жаңыруу болсун дем жашоодо ар бир жанында. Элтиер элдин каналы, элимдин кандай абалы, жүрөктү катуу оорутту жана бир сулуунун кабары. Айла жок экен о калкым, анчадай эстүү кылып өстүрсөк ар бир эркек баланы. Бул эр деген элдин тиреги, эне бул элдин жүрөгү. Кыз деген бизге аманат, аны кызгалдак гүлдөй сүйөлү. Аялдар менен көрктөнөт ар эркектин түнөгү. Ошо кыздарым болсун бактылуу, элимдин ишке аша берсин тилегиң. О калкым эч бир элде курулбайт негизиң эр аялсыз үй бүлө. Бир бүтүнсүңөр бөлүнгөс бириңди бириң сүйгүлө. О аялдардын мойнуна дөңгөлөк илип ташартпай кучактап куунап күлгүлө. Башына муздак суу куйбай а көрүп башына бакыт үйгүлө. Айтор кыздарды сыйлап арбак, о калкым кыргызчыл жолдо жүргүлөң. Ала тоо койну шаң болсон ар бир кыргыз үйүндө акыйкат тынчтык бар болсун. Эми билим алсын дой жаштарым, чардап алсак болгону бүт ааламдын асманын артка таштап кетели. Булдоорлордун таскагын ан үчүн билим өнөр үйрөнүп, күндөн күнгө күүлөнүп, жети тилди билсек да кыргыз менен кыргызча ар бир күнү сүйлөнүп, тил алышкан эл болуп, канча кылымдык жолдордо бил алышкан эл болуп, өнүгөлүң арбак, келечегибиз кең болуп, ар дайым болсун өнүгүү акындын
айтқан сөзі ем болып, аны үшін қызмат қылалы батырым, сен болып жана мен болып, айтор жақшылықтың төрінде, жақшылық ой болып көңілді, миң жылдан бойы ескірбес, игіліктерді таштайды, о жаштар бір келіп кеткен өмірдің. Қарачы жашоо деген ушундай жаз екен жаштық құрағың. Жалтанбай істеп өмірге игілік жарата тұрған уағың. Мен дағы жаздан жайға жаңеле баш бағып тұрған уағым, баш бағып тұрған құрағым. Ан үшін жалтанбастан қарачы, күздің қамын, жазда көр, қыштың қамын жайда көр. О, әрбір қырғыз ұлытым, жан баштап бекер жатпастан, бұйыл егін егіп айда жер, уй жылында ұлытқа жоқ дегенде бір уйчалық пайда бер. Аруақ ақылдан ташып жарығы, ақылдың ташып жарығы, ардайым өсіп танымы, толо берсін жаштардың, білім менен өнердің, биіктесін қалыбы, бұйырса жақшылық менен жазылсын, мұндан ары дүйнеде ушыл Қырғызстандың тарығын. Чоң рахмат, терең ырасчылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн биздин студиябыздын кадырлуу мейманы төкмө акын, ырчы Акматбек Султан уулу. Биз маегибизди уланталы келиңиз эми. Ооба. Деги эле таң эрте дал ошол жаздын келиши жан дүйнөңүзгө бир эргүү ала келсе керек. Чыгармачылыктагы жаңылыктарыңыз тууралуу баштайлы, жалпы телекөрүүчүлөрүбүздүн назарына. Бул жаз негизи мезгилдердин башаты. Жаз болбосо эч бир мезгил көркүнө чыкпайт, түшүмсүз болот дегендей. Анан мен чыгармачылыгымда деле жаңылыктар бар, шүгүр. Ошо жакында эле Тоголок Молдо атанын 160 жылдыгына айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына карата өткөн айтышта экинчи орунду ээлептирбиз. Ооба, дал ушул жерден ушурдан пайдаланып сыйлык болсун десек дагы жарашат. Рахмат. Албетте сыйлык сиздики, сыймык биздики. Болсун. Кандай таасир калыптырды дегеле ошо экинчи орунду алам деп ойлодуңуз беле? Экинчи орунду алам деп деле ойлогон эмесмин. Анткени бул баягы сыйлыгың көбөйгөн сайын милдетиң андан оор боло баштайт. Анткени канча бийиктен куласаң ошончо кыйналасың дегендей кулабаш керек. Кыргызда айтат, бийик болсоң жапыс бол дейт. Эми ошо жок дегенде баягы ошол сыйлыкка, элдин сыймыгына арзыган, татыктуу жүргөн акындардан болушубуз керек. Буюрса андан дагы бул башталышы гана. Мен үчүн Кудай буйрса чоң айтыштарда улуттук улуу намысты коргоп берем деп ишенем. Бул канчанчы айтышка, биринчи айтышка катышып атканыңыз? Мен 2015 жылдан бери айтышка катышып келем. Ошо 2015 жылы Ысык-Көл манасчылардын алтын бешиги деген жакшы айтыш өткөн Ысык-Көлдөчү. Мен ошол кезде биринчи катышкам айтышка. Ошол кезде 3-чү орунду ээледим эле. Мындай 2-чи орун болду буйрса. Анан акырын-акырындан ийгиликтер сизге карап жылмайып келатат десек жаңылышпайбыз, Айтсаңыз, ушул эл оозунда айтылат эмеспи? Акындын мектеби дастаркондун чекеси деп. Баягы дастаркондун чекесинен баягы алым сабак айтышканча, маектешкенче дегендей. Деги эле ушул акындык өнөрдө айтышка болгон дайындыктар кандай болду? Ошолорго токтолуп өтсөңүз. Айтышка болгон даярдыктар жакшы эле. Эми биз ошо тема бар эмеспи бул жерде? Ошол жөнүндө маалымат алдык. Бирок көптөгөн даярдыктар, көптөгөн маалыматтар айтылбай калды. Өзүңүз айткандай, кээде дастаркон чекесиндегидей кетип калган жагдайлар болуп калды бизде.
Анан буйрса баары акырын ийине келет, биегине жетет дегендей. Негизи ушул айтышка кантип кошулуп калдыңыз? Же балким үй бүлөңүздө деле мисалы үчүн өнөр адамдары барбы? Албетте, баягы мен ошо кичинекей кезимде айылда ырчы бала деп мени ырдата берчү да. Анткени чоң ата, чоң энелер ошолордун таасири болду. Тай энемдин таасири болду. Апам дагы мындай 4 сап менен жакшы ырдайт. 4 саптык ырлар менен өзүнчө баягы өзүнүн жүрөгүндөгү бир ойлорду, окуяларды 4 сапка айлантып алган адамдардан. Дал ошол сыйлык алганда сизди баягы сыр болбосо байге дагы оттуңуз, анан ошо байгени кайсыл тарапка көбүрөөк бөлүмүн короттуңуз? Ошол туурасында жалпы элге кызык болуп жатса керек эми. Албетте сиздин байге жакшы, байге эми баягы бул жерде байге бизге абдан дем берет. Анткени бул баягы атак даңкка дагы, анан акчага да алып атпайсың. Анан ошол акчаны эстелик болсун деп, жоголбосун деп, анан ушул бир эстеликке бир ноутбук алып койдум да. Жакшы. Керегиңизге жараткан. Калгандарды дагы тааныш билиштерге кичинеден берип атабыз. Демек, эми мындан кийинки айтыштардын баардыгын, видеолордун, материалдардын баардыгын ошол ноутбукка сактай жүргөнгө абдан ыңгайлуу болгон экен. Билишибизге караганда ырдап дагы жүрөсүз. Кайсы залкарлардын, мындайча айтканда, ырларына же болбосо кандай ырларга басым жасайсыз? Деги эле билишибизче, Акмат мырза, дал ушул залкарлардын ырларына көбүрөөк басым жасайсыз. Бул эмнеден кабар берет? Баягы текстин маанилүүлүгүнөнбү же ырдын салмактуулугунанбы? Бул анткени баягы кыргыздын кайрыктарында ушу тоолордун, суулардын үнү бар сыяктуу мага туюла берет да. Анан ушу залкарлардын ырларында сагыныч бар, чынчылдык бар, ааруулук бар, анан бир баягы ишеним, антташкан сөздөн тайбаган улуу ишеним бар да. Мисалы, Муса Баятовдун Сагынам деген ыры, ал заманда баягы сүйгөнүн айылына ал мүмкүн бир жумада жеткен чыгар ошо Муса Баятов. Азыр болсо биз дүйнөнүн аркы бетине бир секундта эле жетип коюп атабыз да. Анан азыр бизде сагыныч жок. Сагыныч жок. Баркын көп билбейбиз, Сүйүүгө болгон, ата журтка болгон сагынычтар баягы мурдагыдай жок болуп калды да. Ошого сагынычтын эң таза, эң башатынан баягы суусунумду кандырам деген адам сөзсүз Муса Баятовдун Сагынам деген ырын ырдаш керек. Анан мен өмүрдө түшүнүктүү ырларды көбүрөөк ырдаганга аракет кылам. Анткени түшүнүксүз ырларды ырдаган адамдардын жашоосу да түшүнүксүз болуп калат деп ойлойм да. Туура айтасыз. Эми ушул жерден кесиптеш баягы сөздөн ишке өткүм келип турат да. Жалпы элибиз мына төкмөлүк өнөрүнө күбө болду. Эми бир булбулдай мукаминин тартууласа оксак деп, таң эрте кайсы бир жагымдуу чыгарманы аткарып бербейсизби? Сөздөн ишке өтсөк, Болсун. Бизде ушундай акындар же болбосо ырчылар келгенде сөздөрдө колуңуздардын колуна алып ырдайт. Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз эми? Мен ушу Перизат деген ырды ырдап берейин, Жакшы болот. Бул Асек Жумабаев атабыздын ыры. Анан бул Кыргызстандагы теги эле кыргыз элиндеги эң белгилүү ырлардын бири. Ошо Перизаттарыбыз аман болсун. Баракелде. Perizat eleng gelişken, yürek toymay da eritken, yüreğimin sağa berilip
ай жарқына өзің аңа жеттім Çolponda sizdey can albay Süybesem gözüm kadalbay Adamdın baktı gülü sen ay Hargaçan sendey jaralbay Çın aytamay hargaçana sendey jaralbay Bolbosa oydo kapalı Bol demoy birge basalı Jır kaldı uşulu turmuştan ay Jaltanbay gönül açadı Ay jarkın ay jaltanbaya gömül açar Азаматсыз, баракелде. Суроо бергим келип атат агайымдай жашык экен. Анан жашык эмне үчүн жашыксыз? Мисалы үчүн жашыктык деген бул тазалыктан кабар берет да. Адамдар мисалы көңүлү ооруп, бат эле ооруп кетет анан. Бирок кандай болгон күндө да бирок ошо көңүлү таза бардык нерсени жүрөгүнө жакын алган инсандар жашык болот дейт. Жүрөгүнө жакын ала бергенде кандайдыр бир оорулар да пайда болушу мүмкүн деген сөздөр айтылат экен. Анда чындык жагы бар чыгар. Азыр заман өнүктү илимпоздор изилдеп атат. Баягы жакшы сөз бар дүйнөдө. Дүйнөнүн бир бурчунан жаракка кетсе акындын жүрөгүнөн өтөт деген тура. Анан мен өзүм баягы устатым айткандай бул ааламда эмне болсо ошонун баары бизге белек дегендей бул ааламда кандай окуя болбосун ошо мен көңүл буруп турам да. Анан кээ бир учурларда ушундай бир жакшы адамдарды көргөндө ыйлагың келип кетет да. Ушундай да жакшы адамдар бар деп. Кээ бирде бирөөлөрдүн бир кыйналып турганын, бирөөлөрдүн жетишпеген жери дагы муң болуп жармыша түшөт. Анда дагы жүрөк элжиреп кетет. Кээ кезде бирөөлөрдөн көңүл ооруйт, кээ кезде көксөгөн ойлорго жетпей калган учурлар болот. Ушулардын баары себеп болсо керек. Ырыспай ата айткан экен, ырдын пири атанган. Ыйлаган адамдан анан ырдаган адамдан түңүлбө деп. Баракелде. Деги эле ушу айтып өтсөңүз, жогоруда мына төкмөлүккө дагы, ырчылык өнөрүңүзгө дагы көп болуп турабыз. Деги эле эки тизген бир чылбырды колго кармап, экөөнү тең бирдей ала жүрөсүз, ушул нерсе жеңилге турбаса керек. Бул негизи илгери бул ырчылык деле, күү чертүү деле, ушул дастан айтуу баары эле төкмөлүктүн бир бутагы болуп келген. Анан соңку кездерде заман өнүккөндө, заман майдаланганда өнөрдү да майдалап жибердик. Анан бул эч качан оорчулук болбойт. Устатым айтат, айтчу эле раматтылык. Бул обонду ырларды ырдаган төкмөлүк өнөргө дем болот, жардамчы болот деп. Анткени илгери окуяндай чалкан Осмонкул ата ошо айтчу экен. Ай атаң көр, мен сүйүнбай агам эрте комуз черттирбей коюп 30 жашымда баштап ушу төкмөлүгүм менен болуп калдым.
Бул кара жамакты деле нөшөрлөтүп төксөң 1,5 саат угат экен эл. Анан тажай баштайт экен. Анан ушу секетбайлардан ырдап койсоң бул дагы жакшы экен деп. Армандаган жайы бар. Бул дагы жакшы. Анткени бул обондур баягы өмүрдүн кичинекей бир кертимин үзүп алып, ошону эскирбес кылып, жаркыратып аткарганга, жаратканга бул абдан жакшы чыгарма, абдан жакшы чыгармачылык. Устатыңыз дагы биздин айтып отурган акыныбыз Элмирбек Иманалиев экени да бардыгыбызга маалым. Анан устатыңыздан баягы эмнелерди үйрөнө алдыңыз? Кайсыл жылдары келип ошол иштешип калдыңыз агай менен? Мен 2014-жылы келгем. Буюрса мен 6 жылдай сабак алдым. Анын ичинде баягы 3 жылдай ата баладай болуп, ар дайым жан дүйнөсүн баарыбызга ачты. Ошо көп нерселерди үйрөндүм. Үйрөнгөн нерселерим өзүмө билинбейт, үйрөнбөгөн нерселерим өзүмө билинет да. Ал кишиден баягы океандай чалкып жаткан адамгерчилиги, ошондой эле океандын түбүндө жылтылдап 1000 жылдар бою чирибей жаткан улуу талант, улуу дөөлөттөрү, биз ошолордун тереңине бойлоп барып көп нерселерди ала албай калдык. Дагы шүгүр дейли, көп устатымдын максатын үйрөнүп калдык. Ал киши улутту кандай сүйүүнү, улутка кандай кызмат кылууну, элдин азыркы абалын, элдин мурдагы тарыхын, ошондой эле келечегин баарын тактап дааналап билген адам болчу. Биз ошону үйрөнүп калдык. Кытайдан деле дароо келип ошол баягы агайдын колунан тарбия алган деле сиз үчүн баягы сыймык болсо керек. Мен үчүн абдан зор сыймык. Анткени ушундай кыргыз элин баягы чын жүрөгү менен сүйгөн кээ бир адамдар бар, кечирип коюшсун. Кыргыз элин сүйүмүш болот, Манаска күйүмүш болот, өнөргө күйүмүш болот. Ошонун аркасында өзүнүн турмушун көтөргөн, баягы өзүнүн саясатын көтөргөн адамдар азыр толуп кеткен заман. Бул киши болсо көр дүйнөгө, атак даңкка, байлыкка, же болбосо бирөөнө бир көңүл бурдурайын деген бир дагы ою болгон жок. Жалаң гана улутка кызмат кылайын деп ошо жыйганы устатымдын байлыгы, шакирттери биринчи. Экинчи өзүнүн жаратып кеткен обондору, кайра иштеп чыккан дастан, терме санаттары, ошондой эле улуу айтыштары, казак менен кыргыздын ортосундагы көпүрө болуп, эки элди ынтымакка чакырып, түпкүлүгү тамырына кайтарып айтышкан айтыштары, анын өзгөчө поэзиялары бар. Кудай буйрса прозалары дагы жакында эл менен бет көрүшүп жорго десек дагы жарашат агайды. Жогоруда айтып калбадыңызбы, баягы көптөгөн нерселерди калтырып кетти деп, анан агайыбыздын төкмө келсе төр бошот деген долбоору бар экени дагы бардыгыбызга маалым. Анан ал улантылып атабы, улантатасыздарбы? Ооба, албетте улантабыз. Кудай буйрса бул жакшы долбоорду ар бир заман менен айкаштырып, мындан ары Кудай буйрса Кыргызстаныбыз, эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү бар болсун. 1000 жылдар бою урпактар улантат деп ишенебиз. Биз дагы улантып атабыз. Мына устатыбыз о дүйнөгө аттанганына мына 1 жылга жакындап калды. Былтыр ушул апрель айынын 20-сында узады эле. Анан буйрса ошо жыл ашына карата биз өзүбүз да шакирттери төкмөлөр келсе төр бошот долбоорун жакында тартабыз деп атабыз. Кудай буйрса бул долбоор эч качан эскирбейт, өчпөйт. Ар бир заманды даңктап, ар бир замандын шакирттерин, ар бир замандын тайларын такшалта турган программа болот деп ишенем. Албетте, сиздерде шакирттердин саны арбын болуп турганда, баягы андай улуу инсандар арабызда жүрөт десек дагы жаңылышпайбыз ар убак. Деги эле улуулар баскан жол урпактар үчүн ыйык болуп саналат эмеспи? Анан эми ошол устаттан алган улуу
өнөрбөс өнөрдү бүгүнкү күндө элдин назарына тартуулап келе жатасыз. Бүгүнкү күндө студиябызга дагы куру кол келген жоксуз. Жагымдуу бир жакшы чыгарманы тартуулап эл назарына сунулуп жаткан учуру ошол ыр туурасында, клип туурасында кеп козгозок сиздин чыгармачылыгыңыздагы Кышкы махабат аталышындагы. Бул Кышкы махабат деген ыр кытайлык кыргыздарда атактуу композитор Обон жазган. Мамбет Жума, Мамбет Акун деген агайыбыздыкы болот. Обону сөзүн жазган Жунус Асан уулу, бири-бирине төп келген, бири-бирин аябай көкөлөткөн жакшы чыгарма. Мен муну кичинекей кезимден укчумун. Анан Кыргызстанга келгенде ошо көкүрөгүмдү ала келиптирмин да. Бул ырды мен Кыргызстанга жайылттым. Бул ыр мени кыргыз элине таанытты да. Анткени ушул ыр устатым кеңеш берип, ушул ырда жакшыраак деп анан мен жанагы вокализин өзүм баягы чыгармачылык менен иштеп дагы узагыраак созуп, мындай кийинки муундар өзүн ырдап калса дыхание деп коет, баягы дем алуусун чыңдап ошону дагы да иштеп калганга жардам тиер деген ой менен буюрса жакшы обон болуп, элге жакшы таралып, эл жакшы кабыл алып атат. Анан ушуга 2018-жылы мен өзүм консерваторияда 4-курста окуп аткан кезде өзүмдүн концертимди бергем жеке. Устатым алып барып биздин Айтыш коомдук фондунун балдары жардам берип. Анан ошондон кийин тартып баштагам. Бирок тилекке каршы бул кышка байланыштуу болгондон кийин карылар ээрип кетип калып, андан бери мезгил күтүүгө туура келген экен да. Мезгил күтүүгө туура келип, андан бери да 3 жыл өтүп кетти. Анткени ал бул иштер менен убакыт саат чыкпай жүрүп десек болот да. Анан быйыл ошо кой тартып бүтүрөлү деп бүтүрүп, ушу Айтыш фильм кино студиясы жардам берип, техникалык жааттан колдоо алып, Жандос Жолдошев деген жигит режиссерлук кылып тартты. Ошол катышкан баардыгына рахмат. Ушул клибим менен өмүрүмдөгү эң алгачкы коштоо болбосо аранжировка жаздырып ырдаган ырым, анан эң алгачкы клип тарткан ырым. Бул менен ушул азыркы заманча ырларымдын эң туңгучу, тум көкүрөгүмдөгү эң башталган жакшы чыгарма. Ушуну элиме тартууладым. Кыргыз элим ушуну ушул эмгегибизди көрүп, чыныгы кыргыздын тоолорунун көрктүүлүгүн көрүп, кыштын мезгилинин көрктүүлүгүн көрүп, анан ошо ызгаарга тоңбогон ошо сүйүүнүн кудуретин көрүп, жалынына, жарыгына жылыныңыздар деп айткым келет. Баракелде. Алгачкы дебют деп койсок да болот экен. Кесиптеш, эми биз чындыгында керемет кеп кургубуз келип атат дагы. Караңыздарчы, баягы акын жер жарасы акындын жүрөгүнөн өтөт деген кеп чындыгында да баардык нерсени жүрөгү менен, көкүрөк көөдөнү менен, жан дүйнөсү менен сезе билген инсандар жакшы таң эрте келип керемет кеп курдук. Деги эле бир эмес, эки комуз менен келгениңиздин өзү бир кереметти камтып турат. Анан эми убакыт деген учкан кош экен. Ушу маек соңунда сизге эркин микрофон берели. Биз тараптан айтылбай калган суроолор болсо, өзүңүздүн бир элге ак сөз арнай турган учуруңуз келип калды. Эми элибизге айта турган сөз абдан көп. Кудай буйрса өмүр бою айтып бүтпөйбүз. Анткени эрдин өмүрү чектүү болсун, бирок элдин өмүрү чексиз болсун дегим келет. Ал үчүн биз өзүбүздү сакташыбыз керек. Биринчиден эне тилибизди, экинчиден ата журтубузду, үчүнчүдөн эгемендигибизди сакташыбыз керек. Ал үчүн баарыбыз дүйнөдөгү эң алдыңкы өнүккөн адамдардан болушубуз керек. Мен ар дайым ырымды айтып келем. Жети атаңдын кимин бил, жети элдин тилин бил. Жети аалам суктансын, 70 түрдүү билим бил. Эмне шумдук билсең да эне тилден кийин бил деп. Баракелде. Ар дайым
жакшылыкта бололу, эне тилибизди таза сактайлы. Эң башкысы энелерибизди таза сактайлы. Ушу балдарыбызды илгери бешиктен тарбиялачу элек, азыр заман өнүктү, курсактан баштап тарбиялайлы. Коомубуз өнүксүн, ар бирибиз өзүбүздүн кесибибизди мыкты ийгирели. Анан келе жаткан шайлоодо татыктууларды, тазаларды, туугандарды эмес, жемкорлукту буугандарды, тааныштарды эмес, кыргызга кызмат кылчу калыстарды, карызды мурас калтырчу эмес, намысты мурас калтырчуларды тандайлы, алдыда келе жаткан. Сиздерге чоң рахмат. Ушул эл телеканалы ар дайым өнүгүп өсүп, Кыргызстанга, кыргызстандыктарга жалаң жакшы кабарларды берип туруңуздар. Биз кубанычтабыз, эмгекте болобуз. Терең ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүпшүңдүгө мүнүшкөр шум карына жем берет, ошондой эле бир мисал ырыма комуз дем берет деп комуздун колуна алып сиздерге таң эрте өнөрүн тартуулаган биздин студиябыздын коногу дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү, Акматбек Султан уулу болуп өттү. Дал ошол жогоруда биз сөз кылбадыкпы кесиптеш, биздин клип боюнча коногубуздун чыгармачылыгы туурасында сөз кылганда ушу кышкы махабат ырынын клиби туурасында сөз кылдык эле. Анда эмесе жалпы телекөрүүчүлөрүбүздүн назарына дал ошол биргеликте көрөлү деп турабыз. Кышкы махабатты тартуулайлы.